Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 21 май 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Юго-Востокто жайгашкан жаңы домдон техпаспорту бар сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Ремонтту жакшы, келип эле жашай турган квартиралардын бири. Бөлмөлөрү да кеңири, потолоктору бийик. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Менимче бул квартира көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Так, жүрүңүздөр, биринчи мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип квартира жөнүндө шашылбай кеңири маалымат берейин. Дареги, мен турган жер туугандар, бул Юго-Восток. Сатылуучу жанагы 2 бөлмөлүү квартирабыз ушул 13 кабаттуу домдун биринчи подъездинде, 12 кабатында жайгашкан. Так, бул Петрова көчөсү. Ориентирден ал жактагы Акниет чайканасына, Акниет маркетин алсаңыздар болот. Ошонун эле арт тарабындагы дом болуп калат. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу квартиранын алдына дагы келип калдым. Сиздер мен айткан биринчи подъездге кирип 12 кабатка чыгасыздар. Лифт бар. Лифттен чыгып, бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр, ушул квартира сатка чыгып атат. Анан коридорлорун көрүп атасыздар, кеңири экен туугандар. Ошол жери жакты. Эшикти ачып кирип келебиздер. 12 кабат, 2 бөлмөлүү квартира, техпаспорту бар. Техпаспорт боюнча аянты 80 квадрат метр. А фактически 84-85 чыгып калат деди. Эми жаңы домдордо билесиздер, бүткөндөн кийин мындай плюс-минус болот. Так, киргениңиздерде ушундай прихожкалары кеңири. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, бардыгы бар. Бул спальный туугандар. Гарнитур, бардыгы калат. Эч нерсе алып кетпейбиз деди. Бардыгын сиздерге калтырып таштап кетет, Кудай буйруса. Радиаторлар орнотулган, айнек терезелери пластик, темир тосмосу менен. Так. Ушундай. Эми жүрүңүздөр туугандар, кийинки бөлмөлөрүн да сиздерге көргөзүп берейин. Бул жагы конок бөлмө, гостиный, сөткөндө чоң болуп турат. Айнек терезелери ошо домдун алдын эмес, артын карайт. Айтайын дегеним, эртең менен баштап обедке чейин күн тийип турат квартирага. Өйдө тура уже онадыр, билесиздер. Радиаторлар. Жүрүңүздөр эми. Кийинки бөлмөлөрүн көргөзөйлү. Так, бул жагы кухня болуп калат. Жеңелерибиздин экинчи офиси мындай айтканда. Эми жаңы домдордо кухнялар өтө чоң да, өтө чоң болот. Ошол жери жакшы. Акниет чайканасы ушундай баардыгы көрүнүп турат экен. Анан өйдө тарапта дагы бир технический этаж бар, ошону эске алыңыздар. Так, кухня болду. Эми жүрүңүздөр, санузелдерин көргөзөйүн. Так, бул жакты ачсаңыздар, санузел, ванна, стиралка, аристон бардыгы ушул жакта. Так, эми мына жагы ажаткана. Мусулманский ажаткана, көрдүңүздөр. Вытяжка иштеп атат, бардыгы жакшы. Так, квартирага кирип, сол тарапты карасаңыздар, бул жагы кладовка. Эми ачып көргөзбөй эле коеюн. Бул жакта домофондор бар экен. Дагы эмне маалымат берейин туугандар. Так, болду окшойт. Квартирада эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардык буюм тайымдар калат, ошону эске алыңыздар. Так. Баасы канча дей турган болсоңуздар, анан кеми бар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат, өзүнө чалып, сүйлөшүп, содулашасыздар. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар туугандар.